31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү Москвада белгиленди. Москвада жана аймактарда жашаган жалпы мекендештер Москва облусунун Раменский районунун Рыбалово айылында 31 август күнү Кыргызстандын маданият күндөрүн, эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын жана улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган майрамдык күндү белгилешти. Бул тарыхый күн Москвадагы жакында эле бириккен эки чоң коомдук уюмдар Кыргыз биримдиги менен Кыргыз диаспора кеңешинин алдындагы бардык облустук, райондук, коомдук уюмдар, жеке ишкерлер, жалпы эле кыргыз коомчулугунун алгачкы ирет өткөрүп жаткан чоң иш-чарасы болуп саналат. Майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Гүлбарчын Байымбетова, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жарканай Галиева, аксакалдар, маданияттын өкүлдөрү, спортчулар, Россиянын аймагындагы көп көрүүчүлөр да катышышты. Биринчиден Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында элчилигинин атынан, жеке өзүмдүн атынан жалпы эле кыргызстандыктарды ошону менен бирге Москва жергесиндеги, Россия жергесиндеги убактылуу эмгектенип жүргөн биздин мекендештерди куттуктап кетем. Майрамдарыбыз абдан көп, бирок ушул эгемендүүлүк күнү биздин улуттук майрамыбыз. Бул биздин сыймыктана турган, биздин ата-бабалардан калган, ата-бабаларыбыздын каны, жаны менен келген, канчалык эмгеги менен келген бул байлык да. Эгемендиги бар эл, демек ал өзүнчө өлкө, өзүнчө мамлекет. Ушул өзүнчө өлкөгө, өзүнчө мамлекетке ээ болуп аткан кыргыз эли бактылуу эл деп айтат элем. Ошо бактылуу элибиз мындан ары өсүп, өнүгө берсин. Элчиликтин өкүлү катары мен абдан сыймыктанып кубанып атам. Ушундай биримдикте бөтөн жерде болсок да өзүбүздүн тилибизди, динибизди, улуттук майрамдарыбызды, салттарыбызды даңазалап, ушундай бир жакшы иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ошого мүмкүнчүлүк берип аткан биздин достош Россия мамлекетине да терең ыраазычылык. Мындан ары да өркүндөй берсин, эгемендигибиз бекемдей берсин. Жалпы элге ынтымак, ырыскы, береке каалайм. Майрамга келген жалпы элди куттукташып, андан Россиянын учурда жаңыланып жаткан миграциялык эрежелери тууралуу дагы элчиликтин кеңешчиси Гүлбарчын Байымбетова жана эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жарканай Галиева айтып өтүштү. Баштап ушул мыйзам күчүнө кирет. Мурдагыдай болуп үйдүн эси менен барып каттоого турбайт. Мурдагыдай болуп МФЦга барып же болбосо Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин жана миграция суроолору боюнча бөлүмдөрүнө барбайт. Өздөрү эле өздөрүнүн каттоосун мобилдик тиркеми аркылуу жүргүзөт. Активист мекендештерге сыйлыктар да берилип, уюштуруучулар, жетекчилер жалпы элди эгемендүүлүк күнү менен куттукташты. Эки боз үй тигилип, жалпы аялдар коомчулуктары, жеке ишкер айымдар Кыргыздын улуттук даамдарын даярдашып, дасторкон жайып, жылкы союлуп, аш демделип, үйүн тамактарды келген жалпы журтка даам сыздырышты. Мына кыргыз коомчулугу бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүгү күнүн майрамдайбыз деп белгилеп, эки коом биригип, мына кыргыздын каада салттарын сактап, улуттук оюндарды, ордо, күрөш, улак, кыз куумай, ушул сыяктуу өзү кыргыз элинин улуттук майрам оюндарын бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөндө баягы айтат го, тышта жүргөнүңдө өзүңдүн жүрүш турушуң менен, каада салтың менен, улуттук ушундай оюндар менен барган жериңе үлгү болгудай жүргүлө деп айтат да хадистерде. Биз мына чет мамлекетте туулган жерибиз, айылыбыздан, чоң мекенибиз Кыргызстандан алыс жүрөбүз. Ошол алыс жүргөндүгүбүзгө карабастан биздин ар бир уул кызыбыз күн түндө иштеп, мамлекетибиздин бюджетине пайда келтирип, андан сырткары ата энесин багып, ушундай чоң иштерди жасап атат. Кудай менен бизге бейиштиктөрүн берген экен. Ушул бейиштиктерин биз ошол Кудайым баарыбызга ынтымакчылыкты, ырыскыны берсе, жакшы пайдалансак, биз дүйнөдөгү кичине мамлекет болгонубуз менен эң күчтүү, эң өнүккөн, дүйнөгө белгилүү мамлекеттердин катарына киребиз деген оюм бар. Урматтуу мекендештер, кыргыз элим, жалпыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекетибиз мындан ары дагы өнүгүп өссүн. 30 жылдан ашуун биз кандай гана кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрбөдүк. Бирок ар бир кыйынчылыктын аркасында жеңилдик бар, жеңиш бар демекчи. Буюрса мына мамлекетибиз өнүгүп өсүп, азыр аябай сонун процессте жүрүп жатат.
Москвада уже башында келгендерге 40 жыл болуп атат. Азыр эң арты келгенине 5 жыл болуп калды. Мындайча айтканда жергиликтүү эле калкка айланып баратат биздин элибиз. Ошондой болсо дагы биздин мына аксакалдарыбыз башыбызда турат. Када салтыбызды, руханий баалуулуктарыбызды унутпайлы, биздин өзүбүздүн маданиятыбызды биле жүрөлү деп ушундай иш-чараларды уюштуруп баштан эле келишкен. Биз дагы ошону азыр мына 2-3 поколение ошол эле темпте келатабыз. Эки коом биригип, буюрса мына жалпы бир кыргыз коомчулугу болду. Бул эми көптөгөндөрдүн ой максаты, баягы тилеги. Буюрса адам тилек кылса, ошол тилектин бардыгы орундалат демекчи. Мына буюрса бардыгы орундалып жатат. Эми чогуу буюрса мындан ары дагы көптөгөн иштерди чогуу алып барабыз. Кудай буюрса мына жапатырмак бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, жалпы жаамат Москва жергесинде, Москва областында, негиле Россия региондорунан келген мекендештер менен чогуу эгемендүүлүктүн 34-жайын өткөрүп жатабыз. Бүгүн ошо эгемендүүлүк күнүнүн алкагында Улуу Ата Менчик согуштун 80-жылдыгына арнап дагы чоң маарек өткөрүп атабыз. Аялдар жааматы дасторконун жайды, эки килейген боз үй тигилди. Жылкы союлду аксакалдар жааматынан маданият жааматы бүт эле келип ушул жакта ыр концертин уюштуруп берип атат. Спортчулар келди, жалпы мекендештер келди, жөнөкөй мигрант мекендештер келди. Ошонун баарына көңүл ачалы деп мекенибиз өнүгүп атат. Ошо мекенибизге чоң салым кошкон биздин мекендештер, ишкер мекендештер, мигранттар, эмгектенүүчүлөр 3/1 бөлүк ички дүң продукциянын жылына акчасын учетип Кыргызстанга жөнөтүп атабыз. Жеке эле иштеп жүрө бербестен эмгектенип акча таап, максат койбостон көңүл ачып дагы майрамдык маанай тартуулайлы деп кыргыз коомчулугу диаспорасы бүгүн мекендештерге тартуулап жатабыз. Элдин пейилинен айлансак болот. Айта кетсем, мына аксакал апалардан Бурулча эжем баш болуп, талканын орому, каттама нанын алып келсе, таластын арындын айымдары, чучук казык артасын, жекешкерлерибиз, Роза кызыбыз балыктарын, кыскасы санай берсем сөз жетпейт. Нургүл Камбаралиева 16 кыз Базар Коргондун командасынан жер жемишин көтөрсө, көпчүлүк түкүрсө көл болот дейт. Кейтеринговая компаниябыз бар, Гүлжан деген Сакадай бою Сары Алтын кызыбыз болгон идиш аягынын бардыгын тейлеп, мына столдорду жасалгалап атат. Ушул жерде жалпы кыргыз элинин 7 областынын 40 районунун кыздары биригип бүгүн жалпы кыргыз элине майрамдык даам сыздырабыз деп жапатырмак белсенип иштеп атышат. Ошондой эле биздин жигиттер дагы четте калбастан айткан сурануучубузду аткарышып, машина толоду арбыз коонун мына жайнатып эшикке төгүп коюшту. Майрамдык маанай абдан сонун. Ушул иш-чараны чагылдырып аткан биздин Супара каналынын кыздары Мадина менен Гүлдестеге да рахмат айтам. Ал эми ата албай калган кыздар кечирим сурайм. Бул жерде Биримдик коомунан 17 районунун кыздары, мына Өзгөндүн айымдары сыртта конокторду күтүп атат. Кадамжай Лейлекте тигил жакта чуркап жүрүшөт. Чуйун арын талас көл ушул жерде болгон берекесин төгүп, негизи пейлиңерден кагылайын кыргыз калкым, ошол демилгени көтөрүп койсок, бардыгыңар колдоп берген сиздерге жеке өзүмдүн атыман, жалпы айымдардын атынан, жетекчилерибиздин атынан ыраазычылык билдирем. Майрамыбыз кут болсун, өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. Гүлдөгөн өлкөдө балдарыбыздын келечеги кең болуп, бардыгыбыз мекенибизге жадырап жайнап аман эсен кайтышты жаратканын баарыбызга насип кылсын. Майрамыңыздар менен. Ар дайым асманыбыз ачык болсун, Кыргызстаныбыздын белеги эркин желбирей берсин. Ошондой эле ошол биз сыртта жүргөн кыргыздар чогуу биригип, бир бүтүмгө келип, бир диаспора болуп, өзүбүзгө жарыя салдык. Ошондой эле жалпы элге келген элге дасторкон жайып, кыргыздын улуттук даамдарынан ооз тийип, даам сызып кетүүгө дасторконубузду жайып отурабыз. Дагы бир жолу элибизде ынтымак болсун, биримдик болсун. Өлмаскан Атабеков атындагы 16 кыз жана Базар Коргон уюму топтолуп келип, бүгүнкү ушул келген конокторго, жалпы конокторго жакшынакай маанай тартуулайлык деп ушундай эң сонун өзүбүздүн Базар Коргондон алып келген алма өр кайналысын алып келип коюп атабыз. Кыргызстаныбыз ушул дагы өнүп өсө берсин. Кудайым тынчтыкты берсин, мекенибиз өнүп өсүп, бардыгыбыз ушул мекенибизге кайтайлы. Азыр ушу өзгөчө
аксакалдарды тоспой, эки жактан келген конокторду тосмой, ошолорго майрамдык маанай тартыламай, ошону менен бирге элибиз менен чогуу майрамдамай. Үмүтүбүз чоң болуп калды да биздин Кыргызстанда. Кетсек болот деген беморалда болуп калдык. Ошон үчүн баардыгыңардын майрам менен куттуктайм биздин кыргыздарды. Дайыма ушундай жаркырап, жайнап майрамдап жүрө берели. Биз жалпы коомубуз менен биригип ушу 60 килограмм плов демдеп өзгөн күрүчүнөн каттама, борсок, булочка, ушу чак-чактарынан бери, каймактарынан бери алып келип, элге даам сыдырып отурабыз. Кылымдар бою өсүп өнүгүп, ушу жакшы жашоону баардыгына каалап кетем. Жалпы мекендештер бүгүнкү ушу эгемендүүлүгүбүздүн 34 жылдыгы менен жалпы барыңыздарды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Курманжандатка энелер коомунун атынан. Бул жерге жаш кары дебей баарыбыз келип отурабыз бүгүн. Ушул күнүбүз кут болсун. Ошондой эле улуттук оюндар, ордо, көкбөрү, лейлек күрөшү оюндары ойнолуп, жеңүүчүлөргө курлар, акчалай сыйлыктар, кубоктор берилди. Биз бул жерде лейлек күрөшүн өткөрүп жатабыз. Лейлек күрөшүнү балбандар 3 салмакта күрөшөт. Жеңил салмак 70 килограммга чейин, орто салмак 70 килограммдан 85 килограммга чейин. Оор салмак 85 килограммдан өйдө. Ар бир салмакта 1-2, 3 орундарга акчалай сыйлыктар каралган. Азыр жеңил веске катыштым, 70 килограммга чейинки күрөшүп чыктым азыр. Аксыдан болгом, лейлек күрөшүнүн правиласын бүгүн эле көрдүк. Касание болбойт экен, тизелесе, анан колун куртан чыгарса болбойт экен. Күрөш болуп атат, баардыгы мыкты деңгээлде өтөт деп ишеничтемин. Күчтүү жеңсин. Жеңил эмес, эми кыйын эле экен. Биринчи жолу күрөштүк, жеңилип калдык, тилекке каршы бизде эмес экен жеңиш. Кийинкисинде сөзсүз утабыз деген үмүттөрүбүз бар. Баарыбыз ушу Москвада жүргөндөр, чет өлкөдө жүргөндөр жакшы айсын аман кайталык Кыргызстанга өзүбүздүкүнө. Көчмөндөр оюнуна кирген 22 спорттун 4 спорттун алып чыгып атабыз Российский Федерацияга. Эми ордого келсек, 2014-төн бери биз регион, Москва отдельный, региондар отдельный ойноп жүрөт элек. Биринчи жылы федерация кылып, федерациянын председатели болуп, анан федерацияны түктөп, азыр биринчи чемпионат Москва Московский облусту кылып атабыз ордон ушунга. Жеңүүчүгө биринчиге кубок беребиз, экинчиге медаль, анан үчүнчүгө дагы медаль берилет. Акчалай сыйлык, биринчи, экинчи, үчүнчүгө, төртүнчүгө дагы, анан эң жакшы черткен адамга, жакшы ойногон адамга, анан судья, тренер, мындай поощрительный. Москвада дегеле Россия жергесинде иштеген балдарга эмес, азыркы жаштар өзү ойнобой баратат, ордо оюнунчу. Илгери биз кышында жерлерди күрөп алып, ошентип ойночубуз. Россия эмес, Кыргызстанда да жаштар ойнош керек. Биз үйрөтпөсөк, алып кечүүдөй сезилип атат да. Кудай кааласа кыргыз элине ушундай бейкутчулукту өнүгүп чоң цивилизованный өлкөлөрдүн катарына кошулушун каалайм. Эли журтубузда тойлор болсун, жакшылыктар боло берсин. Аба ырайында жакшы кылып берди. Элдин маанайы да ушу аба ырайында жакшы болуп атат. Ордону көп жылдан бери ойнойбуз. Мурунку муунга салыштырмалуу азыркы жаштарда көп оюнчулар жок экен. Колдон келгенибизди үйрөтүп атабыз. Азыр общий 7 команда болду. Командада 7тен ойнойт, бирден замена менен. Кичине жер оорураак экен. Ата калган жакшы бардыгы. Мен студент кезимден баштап ойнойм, 2007-жылдан бери баштап. Москвада иштеп жүргөн мигранттардын баарына ошо өз мекенибизде аман-эсен кайтышын каалайм. Мы здесь популяризируем игру Көкбөрү с 2023 года. Вот. Сейчас играют две команды мощные Москвы. Заодно слежу за игрой, потому что могут сюда в аут приехать. Передаю привет Кыргызстану. Огромное спасибо Садыру Нургаджоевичу и Курманкулу Токтуралевичу обязательно за популяризацию Көкбөрү в России и за проведение вот таких праздников на территории России. Атайын сахна даярдалып, Москвадагы кыргыздардын арасындагы маданият өкүлдөрү, ырчы бийчилер эртеден кечке жалпы элге ыр бийлери менен элди кошо бийлетип, үйрүн кызытып, майрамдык маанай тартуулашты. Майрамдык бул күн Россиянын аймагында жашап, иштеп жүргөн мекендештердин руханий дүйнөсүн азыктандырып, мекенге болгон сагынычтарын жазып, ага болгон сүйүүсүн, патриоттук сезимин арттырып,
улутубуздун нукуралуулугун, нарктуулугун жоготпой, ата бабалар калтырган улуу изди келечекке да ишенимдүү, өрнөктүү калтырууга эң жакшы өбөлгө түзүп, майрам максатына жетти. Мына ушундай жогорку деңгээлдеги майрамдык иш-чарада бүгүн ушул иш-чаранын тизгинин колго алып баруучулук кызматындабыз. Буюрса ушул жалпы журтчулукту, жалпы кыргыз элин бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен кыргыз элим. Журтубузда, элибизде, мекенибизде тынчылык болсун. Элибизде достук болсун, ынтымакташтык болсун. Мындан ары ушундай бири-бирибизге кылымдан бери, байыртадан бери келген ушу бири-бирибизге болгон урмат сыйыбыз күчөп, жалпы аманчылыкта, алты саныбыз аман, өзүбүздүн гүлдөп, өсүп жаткан Кыргызстаныбызга кетели. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен Москва шаарындагы эки күчтүү ушу диаспоралык бирикмелердин биригиши бул тарыхый иш. Эгемендүүлүк күнүнө дагы эргип, дайыма эркин элим. Түндүгүбүз бийик болсун, достугубуз күчтүү болсун, жана ошондой эле кармашкан колубуз, билектерибиз бир болсун. Жаштардын ден соолугу жакшы болсун. Дайым бала чакасы менен тынч аман болсун. Жакшылык гана күндөрдө жүрсүн. Мына бүгүн күн жакшы. Кыргызстандай ысып кетти күндөрүбүз. Москва жергесинде ушундай кылып бизди сыйлап, концерт коюп, ушундай жакшы маанайда эгемендүүлүгүн 34 жылдыгын белгилеп отурасыңар. Рахмат. Ушу кыргыз элиме, журтума Аллахтын берекеси, тынчтыгы болсун. Баарыбыз аман эсен иштеп Кыргызстаныбызга кайтып кетели. Баарыңарга рахмат, ыраазычылык. Алдыда дагы да масштабтуу иш-чаралар болорун уюштуруучу жетекчилер, кыргыз коомчулугунун тең төрагалары Амат Искендеров менен Кубанычбек Осмонбеков маалымдады. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Спара каналы, Москва шаары, 2025 жыл 31 август.